Салам достор, бүгүн 23-сентябрь Бишкектеги тойканалардын биринде бир топ хитрлардын аткаруучусу жана заманыбыздын супер ырчы мырзасы Мирбек Атабеков жана жубайы Мээримдин үйлөнүү үлпөт тою өтүүдө. Анда тойдогу кызыктарды сиздер менен бирге көрөлү. Мирбек Атабеков сүйүктүүсү Мээрим менен жакындарына заманбап той берүү үчүн 500гө жакын эл чакырып, тойканага дасторкон жайышыптыр. Бирок немисче өз абагында келишип, 2 жашты 1 саатка жакын күтүп калышкан коноктор үчүн залда фуршет уюштурулуп, Ордо сахна фольклордук тобу жагымдуу чыгармаларын ойноп жатты. Уулун үйлөп, той берип жаткан ырчынын апасы, келин алганыбызга 9 ай болду. Буюрса Мээрим жакшы кызмат кылып жатат деп, тойду кеч өткөрүүнүн себебин айтты. Бул жерде кудаларым деген чет өлкөдө болгон үчүн ошол шарттар менен бүгүн 23 сентябрда буйруган саат экен. Тулуу келиним бар, бул экинчи келиним менчи. Ошо эрке келиним десем да жаңылышпайм. Балдарыма кааларым эмне, алтындарым аман болсун, ошо жакшы үй бүлөлөрдөн болсун, эң бактылуу үй бүлөлөрдөн болсун. Бири-бирин сыйлаган, бири-бирин урматтаган, үлгүлүү ата, үлгүнүү эне болсун. Көп балалуу болсун. Ал эми 14 жылдан бери Америкада жашаган Мээримдин ата-энеси, кызыбыз Таята тайнесинин колунда чоңоюп, бизге эми келгенден кийин Мирбек колун сурады деп буларга токтолду. Кайнатам кайненем колунда, өз атасында, өз энесинде чоң атасы, чоң энеси болушуп, ошол колуңа келип эле 12 жыл, 11 жыл көрбөй анан колума келип, анан 1 жылдан кийин келип колун сураганда ичим күйгөн. Себеп дегенде Мирбек Америкага 2 жолу келип кеткен. Биринчисинде баягы ине болуп жүрдүк, ага ине болуп жүрдүк. Андан кийин баягы 2-3 жыл мурун келгенде ошо колун сурап сөйкөзүн салгандан кийин ошол ата деп, мен балам деп ошондон бери ата бала болуп жүрөбүз. Кызым менен улума биринчиден ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, экөөнүнө иман, ынтымак болсун, элдин көз тилинен сак болсун. Ошентип баятан бери элди күттүргөн 2 жашты Гүлнур Сатылганова менен Гүлзинат Суранчиева коштоп, жар-жарыры менен ак өргөөгө алып киришип, жүгүн түштү. Мирбек менен Мээримдин никесин мыйзамдуу түрдө каттоо аземи болуп, түгөйлөр алтын шакеттерин бири-биринин колдоруна кийгизишип, нике көйлүгүн колго алышты. Урматтуу Мирбек, Мээрим, бүгүн сиздердин өмүрлөрүңүздөрдө өтө кубанычтуу, эсте кала турган окуя. Сиздер өз тагдырыңыздарды нике аркалуу бириктирип отурасыздар. Мирбек, сиз Мээримге өмүрлүк жар болууга макулсузбу? Мээрим, сиз Мирбекке өмүрлүк жубайы болууга макулсузбу? Сиздердин эки жакты келишимдериңиз боюнча үй бүлөнү түбөлүккө бириктирүүгө, нике акт китебине кол коюуга чакырам. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине ылайык бүгүн сиздердин никеңиздер катталды. Үй бүлөдө биримдиктин символун билдирген нике шакеттер менен алмашып коюңуздар. Мамлекеттик нике күбөлүктү Мирбек сенин каарлуу жигиттин колуна тапшырабыз. Жаңы үйлөнгөндөрдүн өкүл ата, өкүл энеси болуп жеке ишкер Бекбар мырза менен жубайы шайланышты. Тойду орус тилинде шоумен Бакыт Байсариев, кыргыз тилинде Эркин Ырскулбеков алып барышып, эки тараптын башын бириктирген жакшылыкта өз милдеттерин аткарып жатышты. Алар тойдо алкоголдук ичимдик жок болгондуктан жакшы отурган столго 30 литр кымыз берилет деп оюн уюштурушуп, бий сынагында кара жоргону бийлеген чыгармачыл топту жеңүүчү деп табышты. Американский
Андан соң тойкананын ичинде атайын жасалган сахнада кыргыз эстрада ырчыларынан Гүлнөр Сатылганова, Бакыт Шатенов, Мерген Турган, Арсен Неля менен Урмат Усенов, Султан Садыралиев, Замир Арыкбаев жана башка ырчылар байырлап концерттик программасын тартуулашты. Үй бүлөбүздүн атыбыздан эң негизгиси ынтымактуу, бактылуу үй бүлөлөрдөн болушсун. Бири-бирине ушунчалык төп келишкен, абдан жакшы түгөлөр көз тийбесин. Бир гана жакшы сөз ээрчип жүрсүн деп айтмакчыбыз. Өзүмдүн жакшы көргөн досум, жакшы көргөн жакын досум. Бүгүн тоюнда дружокта болдук, 5 бала болуп, анан абдан жакшы көргөн досумна, бул досумдун бүгүнкү үйлөнүү тою менен куттуктаймын. Узун өмүр каалайм. Албетте ушул аяшыбыз мээрим менен бактылуу болсун. Мирбек кыргыз эли сыймыктанган таланттуу ырчы жигитибиз. Анан ушул Мирбек суранганынан мен макул болдум. Негизи жар айтпайт элем. Анан эми абдан кубанычтамын бир чети. Бүгүн ушундай биринчи жолу ушундай жакшылыкта жар айтып, ушул Мирбек менен мээрим бактылуу болсун. Ошондой эле мен дагы ушул Гүлнөр эженин сөздөрүнүн баарына тилектешмин. Мирбек менен мээримди чын жүрөктөн бүгүнкү үйлөнүү тою менен куттуктайм. Кыргызстандагы эң үлгүлүү, бактылуу, эң негизгиси Мирбекти таланттуу, көп балалуу болушсун. Кудай Алла Таала Мирбектен эч нерсени аябаптыр да. Талантты дагы берген, үндү дагы берген, өңдү дагы берген, атак даңкты дагы берген, ошол эле кезде адамгерчиликти дагы берген. Мындай адамгерчилик менен, мындай талант менен көп, узак, жакшы, бактылуу турмуш курганга толук акысы бар да. Толук акылы бар. Ошол эле учурда келин бала экөө тең бактылуу болсун. Ошондой эле жаш түгөйлөрдү куттуктап, коңшу Казакстандан келген ырчылар Макпал Исабекова, Ордо тобунун солисти жана Айкын 2 жашка Бакыт Каалап, Мирбек Атабековдун Тумарым аттуу чыгармасын казак тилинде аткарып берди. Мирбектин тою куттуу болсун. Эми Мээрим экен бурунан билебиз, энди бир 2 жылдай болду. Осы Мирбектин тааныскалы бери Мээрим менен да тааныспыз. Сондуктан бүгүн тойлар куттуу болсун, бактылуу болсун экөө. Тилерим энди Мирбек өнөрдө үлкөн белестерге жете берсин. Мирбек тамаша әрем әндері шыға берсін. Ал эми мына ушул сахнаны жасоо 20дан ашуун ырчыны кезеги менен ырдатуу милдетин Мирбек Атабековдун продюсери Канат Култаев моюнга алган экен. Ырчынын тоюн өткөрүш аябай кыйын экен. Көп ырчылар батпай калды, ошон заранее кечирим сурайбыз. Ырчылардан дагы анткени 6 сааттын ичине батырыш аябай кыйын экен. Концерттик жагынан жардамдаштык. Көбүнчөсү уюштуруу жагына биздин келин балабыз Мээрим өзү колуна алып, өзү дизайн боюнча бүт баарын өзү кылды. Биз болсо сахнанын жасалгысын, ырчылардын программасын ушуларды түздүк. Анткени ошо бурчтан бул тарапка да, бул тарапка да жакшы көрүнөт экен. Ошондон бул менин идеям болчу. Мирбек өзүм баламдай болуп калды. 10 жылдан бери иштешип атабыз. Эми сөзсүз түрдө бул бакыт каалайм. Эң негизгиси тойго бир күндө бүтөт экен, бирок ушудан ары бактылуу болсун деп каалайм.
Бул сахна жөн жеринен коюлуп жасалбаса керек. Анткени ырчы чоорчулардан тышкары той аяктаганга чейин 3 ирет кийим алмаштырып, өнөрүн тартуулаган Мээрим Атабекова жолдошуна бий арнап таланттуу келин экенин да далилдеди. Мээримдин бийинен кийин ырчынын сахналаш достору Мирбек Атабековдун клиптерине тартылган тамашалуу пародияларды сюрприз катары көрсөтүштү. Мирбек Мекка ыймандуу жаштардан болгула. Чынында ырчылардын бул идеясы элге жагып өзгөчөлүк жаратты окшойт. Ал эми ар кайсы команданын каймактарынан чогулган KG Club юмор тобундагы жигиттердин тамашалары боорду эзип элге күлкү тартуулады. Улантудагыз азыр жаңы эле сезон бүттү, көлдө, ысык көлдө. Элестеткиле жээкте болгон окуя. Салем алейкум. Салем, қалайсың, бауырым, қалайсың? Нормилный вы. Короче, бауырым, местные, да? Да. Я с Алматы буду, если честно, да? С Алматы буду, Серик меня зовут, Серик конкретно меня зовут. Короче, пацаны, мыңбакс, карма. Я вот в этом коттедже отдыхаю неделю. Пацаны, не трогайте меня, от души, пожалуйста. От души, пожалуйста. Ойбай, истикөлдө жакшы ғой. Өтө жакшы. Өте. Ну, ни для кого не секрет, что Мирбек звезда номер 1 в Кыргызской республике. И когда он на улицу выходит, он должен прятать свое лицо. Вынужден, да, чтобы лишних вопросов не задавали. Итак, представьте, Мирбек, вечер где-то на районе у себя. Камокта, короче. Где-то комок говорит. Саламатсызбы? Саламатчылык, да, не керек? Нан барбы? Нан барбы? О. Я тебя узнала же. Койгочу. Мен сен таныдым, Это не я же. Это же ты же. Это не я же. Это же ты же. Не я это. Карызды кашан бересиң, Ай, кайсы карыз? Я Мирбек Атабеков я. Мирбек, 38 сом карызды кашан бересиң? Ал келем. Үй бүлөлүк той топурда майрамдарда ар дайым Мирбек эле созулонтуп ырдап калчу деген жакындарынын кебин тастыктаган тасма чоң экранда коюлуп, алдын ала 2 жаш тууралуу кыскача слайд-шоу даярдалып, балакай Мирбек менен Мээримден тартып, азыркы куракка чейинки сүрөт, видеолор көрсөтүлдү. Кезек 5 кабаттан турган тортко да келип, жубайлар жашообуз торттой таттуу, балдай ширин болсун деп бири-бирине даам сунушту. Андан соң торттун үстүнкү бөлүгү аукционго коюлуп, аны ырчынын Казакстандан келген жакын досторунун бири $25 000 сатып алды. 8 соток в окружности Алматы. Давайте конкретно уточним. 25 тысяч. Не в юанях, а в долларах. 8 соток земли, $25 000, да? Продаем? Друзья, тут мэр города Алматы сидит, вы что? И пускай 25 000. Поздравляю!
Бүгүнкү үйлөнүү тоюңуздар менен куттуктайбыз. Сиздер мынакей Мирбек байке өзүңүз эле көп тойлорго барып жүрөсүз да. Анан кийин бүгүн өзүңүздө кандай сезим болду? Өзүңүзгө каалоо тилектер айтылып атса кандай экен? Кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? Досторуңуз сюрприз жасады, алар күтүүсүз болду дегендей. Чоң рахмат. Бүгүнкү күнү аябай эле чоң бир өзгөчө күн болуп жатты биздин жашообузда. Негизинен биз тойлордо мына көп тойлордо катышабыз да, көп тойлордо ырдайбыз, бирок баягы жаштарга көп деле баягы каалоо тилегибизди айтып коелу деп кетип калчык, бирок ошо жаштардын ошол той убагында кандай өздөрүнүн абалда болот экенин ошонун баарын баягы түшүндүк, эми билдик да. Себеп дегенде бул той өткөрүш деле бул баягы бул жөнөкөй баягы оокат эмес экен да. Буга деген дагы канча 2-3 күн уктабай, буга даярданып, буга дагы атайын бир өзүнчө убакыт керек экен да. Ошон үчүн баардык жаштарды, ушу үйлөнгөн жаштардын баардыгын баягы ошо тойдо болгон сезимдерин азыр биз түшүнүп жатабыз. Биринчиден бул той аябай мындай күткөн тойдон болду. Биз деген Мирбек көз бир айдай даярдандык, күнү түнү уктабай, бүт дизайнды баарын караштырып ошол. Надеемся, орусча айткандай, нашим друзьям это понравилось. А так толкунданып атабыз, мына азыр да мындай сөйлөй албай сезимдерим да ушунча Мирбекти жанында турат, аябай эметип атабыз, бирок үмүттөнөм той деген жакшы өттү деп. Сиздердин баш кошконуңуздарга 9 ай болуптур, менимче. Анан 9 айдын ичинде бири-бириңиздердин сырыңыздарды билип калдыңыздар. Анан мурдагы кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндөн азыр эмне өзгөчөлүктөр пайда болуп жатат? Эми жакыныраак болуп калдык. Баягы мурда деген баягы алыс болуп бири-бирибизден уялсак, азыр көп жерден баягы тартынбай, кадимки эле эл катары эле эл кандай үй бүлөдө ошо кандай сезимдер болсо, ошо эл катары эле биздики деле ошондой, элдикиндей эле. Билбейм, мага мындай до сих пор эле кыз жигитте болот, кандай сезилип атат. Өзгөрүп кандай десем, перемен никаких нету, да, в принципе. Нету. Только теперь вместе живем, вместе кушаем. Ушул тойдон бир нерсе байкадык да, баягы слайд шоу көрсөтүлүп атканда сиздин интервью алып жатканыңыздычы. Ошол интервью аркылуу таанышкан жок белеңиздер? Биз ага чейин да бир интервью болгон болчу. Андан кийинки бул экинчи интервьюсу бүгүн видеодон ошо көрсөттү. Ушул иш кылып интервьюдан таанышканбыз. Сиз туура эме байкадыңыз. Мирбектин биринчи сольный концертинде таанышканбыз. Сени гана деген концертин берип атканда биз деген эсимде Азиза деген менен дуэт ырдаганбыз. Мирбектин биринчи концертин ошоктан биз тааныштык. Анан мындай байке катары болуп эметтик. Анан убакыт өтүп мына үйлөнүп жүрөбүз. Азыр кыз жигит эмес, кыз жигит да болуп көрдүк. Башында байке карындаш болуп жүрдүк, анан кийин кыз жигит болуп жүрдүк, анан кийин аз жубайым болуп калды. Тойдун дагы бир өзгөчөлүгү. Тойканага жакын жайгашкан 18 кабаттуу үйдүн боорунда Мирбек плюс Мээрим деген лазердик жазуу тойдун башынан аягына чейин өчпөй турду. Ошентип эстрада жылдыздарынын арасында жылдын тою деп аталган бул маареке түнкү саат 2-ге барып аяктап, жаш жубайлардын ак бийинен соң калың элдин түгөйлөргө берген ак батасы менен жыйынтыкталды.